Урматтуу Максат ажы, мен сизди жакшы көргөнүм анык. Аны дагы бир жолу кайталайм. Мен адан уялбайм. Эгерде сиз мага үйлөнөм десеңиз, мен сизге турмушка чыгам. Аны дагы бир жолу айтам. Бул жерде мен эч кандай шарияттын законундагы, диндин законундагы, Кыргызстандын законундагы бузган жокмун. Эгерде мен бир нерсени бузуп туура эмес кылганда, сиздин адамдарыңыз буга чейин келип, мен менен сүйлөшүп кетмек. Мен туура эле нерсени кылып атканымды өзүңүз көрүп турасыз. Бул нерсени сиз билесиз, бул маалымат сизге жеткен, мени дагы көргөнсүз. Бирок мен TikTokко чыкканыма 10 күн болду. Мен болгону жактырам деп баштап койдум, калганын Кыргыздын 70-80% эркектери улап кетишти. Өздөрү сценарий түзүп, фантазиясын иштетип, үйлөнтүп, төрөтүп койду мен ужечи. Эми алардын эң жаман жазган комментарийлери ушундай сөздөр болду. Бактысыз болуп кал, жакшы күн көрбөй кал, балаң да жакшы күн көрбөй калсын, сен айланып кет ажыдан дейт. Ушунчалык сизди коргоп атса, ушунчалык сиздин сабактарыңызды угуп аткан чыныгы эркектер болгон болсо, анда эмнеге антип жазып атышат? Анда алар мага жакшы гана каалоолорун жазыш керек эле да. Эмнеге алар мага эң жаман ой пикирин жазып атышат? Буну кандай түшүнсөк болот? Себеби сиз сабактарыңызда дайым айтасыз. Кыргыздын аялдарын сыйлагыла. Кыргыздын балдарын жалгыз чоңойтуп келаткан кыз келиндерине колуңардан келсе жардам бергиле. Адан да ашып кетип атса үйлөнгүлө. Ушул сөздөрдү айтасыз го. Эмнеге алар Кыргыздын мага окшогон жалгыз бой энеси, орукчан баласы бар энеси, сизге турмушка чыккым келүүсүн каалап жазганымды окуп алып, мени сөгүп атышат. Мага эң жаман каалоолорду каалап атышат. Эмнеге? Эгерде сизди чындап сабактарыңызды угуп жүргөн эркектер болсо, анда алар дагы бир жолу кайталайм, мага бакыт каалаш керек эле го. Бул нерсени кандай түшүнсөк болот? Неге алар мага сизди уга туруп сабактарыңызды мага жамандык каалап атышат? Ушуну кандай түшүндүрүп бересиз?